Ассаламу алейкум, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Дейт, сабактарыңыздар жакшыбы? Сиздер менен бир бул кесип менен иштеп жатканым менен бөлүшүп, өзүм канча үйлүү болдум, канча үйлүү болгум келет, кандай кылыш керек, үй алуу үчүн көптөн бери эле бир максатым ушу үйлүү болуп, балдарды үйлүү кылып окшойт. Себеби дегенде бул тарапта иштегендерден да байкап жатам, өзүм иштеп да байкап жатам, көп элдер эми биздин главный целибиз үйлүү болуш керек окшойт. Себеби көчөдө калбаш үчүн. Так, мен өзүм 2017 жылы Москвага иштегени кеткем да. Анан алдыңда эле бул жакта Кыргызстанда окуй албай, бул жакта темселеп жүрүп, өзүм жалгыз чоңойгом да. Анан то есть көчөдө калган күндөрүң да болот, ачык эле айтамын. Анан иштеген акчаларың аз, же болбосо берекеси жок, ары бери кирип кете берет да, тапканың до зарплата эле иштегичең эле ошол зарплата алганга чейин эле ошол зарплаталарыңды иштетип саласың да. Бул жакта Кыргызстанда Бишкекте окуп жүргөндө деле ошондой болду, кийин мемлекет Москвага барганда деле ошондой болду. Анан мен 2021 жылы окууга тапшырдым Москвада. Кой, мындай жашоо болбойт экен деп мен өзүм окууга тапшырдым. Себеби дегенде көптөгөн өзүм мурда да айтып келем, чоң котлаларды жууп, каструлаларды жууп, менден да чоң ичине өзүм батып кетет элем. Ошондой каструлаларды жууп, кыйналып, өзүм көрүп атканыңыздардай аябай арык баламын. Анан грузчик болот элем, чоң каптарды көтөрөт элем. То есть мен көп эле күндөрдү көрдүм да, Москвада жүргөндөр түшүнөт көбү. Биринчи барганда ошондой жашоолордо жүргөнбүз. Мурда мындан да кыйын болчу да Москвада, ошол 2017 жылдары. Анан получается 2021 мен окууга тапшырдым. Кой менеджер болом, жеңил жумуш кылам, көбүрөөк акча табам деп. Бул деле бирден бир болсо менин келечекке же болбосо бир максаттардын бири болчу да, мындай жакшы жашоодо жашоо, үй алуу, көп акча табуу, бул ар бир эле адамдын мечтасы болуш керек. Анан окууга тапшырдым, окууга тапшырып жүрүп, окуп жүрүп, кичине все равно таап аткан акчам окууга кетип, квартплата мындай болуп, все равно топтой албай атты да. Анан бир күн бир эжеке бар болчу, ал эжеке менен жетки саатта повар болуп иштейт элем. Анан отурсам, обедте отурсак, тамактарды берип коюп, өзү тамактанып, ал эжеке тетрадьта жазып бирдемкени эсептеп атат да. Атын эсимде жок. Тетрадьта жазып, бирдемке жазып, меме кылып атат. Эсептеп атат тетрадьтачы. Эжеке, зарплатаңызды эсептеп атасызбы деп тийишип койсом, жок, үй алгам, ошо үйдү төлөш керек дейт. Анан мен дагы үй алгым келет деп меме кылып жүрдүм да. Үй алгым келет, менде үйүм жок, без первоначальный взнос алгым келет, акчам жок десем, ошо Куттегинге жазып барып көрбөйсүңбү, Москвада дагы офиси бар, ошолорго кайрылып көрсөң, ошолор без взнос берет дейт. Анан жаздым аларга, сразу эле интернеттен таап Кут деп жаздым дагы. Айтты ушул 2023 жылы чыгат деп. Анда как раз 2022 жыл болчу. Бир жылда чыгып калат ушул күзүндө депчи, жарым жылда деп. Бирок кийин бир жыл өтүп, бир жылдан кийин чыкты. Барып алдым. Анда дагы менин акчам жок эле. Досумдан 50 миң карызга алдым дагы. Менин биринчи ежемесячный платежым 41 миң болду. 41 миң төлөдүм дагы. Калган акчаны мен тамак ашыма деп чөнтөгүмө салып койдум. Анан договорду алдым. Ошо договорду алып, ошо түшүнүксүз да мен үчүн. Мындай колума договорду алдым. Куттуктайбыз, үйлүү болдуңуз дейт. Мен үчүн түшүнүксүз. Качан кантип үйлүү болдум, кана үйүм дегенсипчи. Эми төлөш керекпи, эмне жок нерсени эле төлөйүнбү деген ойлор болду да. 2023 жылы олу контракт жайынан алганмын. Көп карталарым менден да кийин жумушка кирип калдым да. Кийин ошентип жүрүп төлөп аттым, кой иштеш керек, төлөп атам деп. Анан бизге личный кабинет ачып берет да, Куттун приложениясынан личный кабинет ачып берет. Бул жактан көрсөңүздөр болот. Ошол личный кабинеттен карасаң, төлөгөн сайын оплачено болуп, зелёный болуп чыга берет да. Анан акча топтолуп атат деп, ал жактан еще чыгат да, 200 миң болду, 300 миң болду, карызыңыз ушунча азайды депчи. Анан деп, анан ошондон кийин уже жарым жыл өткөндөн кийин, жанагы акча көбөйүп калгандан кийин, жанагы зеленый оплачено болгондо көбөйгөндөн кийин мага мындай кичине көбүрөөк мотивация келип баштады да. И самое главное, ошол үйдү алгандан кийин, үйдү оформить эткенден кийин мага береке келе баштады. Эми сиздерге билбейм кандай түшүндүрсөм, мен жакшы иштеп баштадым, тапкан акчамды үйгө төлөп баштадым, тапкан акчамды туура колдоно баштадым. То есть жашоомдо бир вообще өзгөрүүлөр болуп кетти да. Андан кийин ошол менеджерим Кыз Жибек деген кыз бар болчу, ошол менин кураторум болчу, мага үй алып берген.
ошол кыздын статусунан көрүп калдым, бизге жумушчулар керек депчи. Анан офиске барып собеседование өтүп, өзүм бул жакта окуйм деп ушинтип анан жумушка кирип калганмын. Азыркы учурда ушул убакытка чейин мен почти где-то 2000-3000 кардарга үйлүү кылдык. Куткарууш компаниясы менен лично менин кардарым болуп, менин рекламаларым аркылуу келип, ошо 2000-3000 клиенттер келип үйлүү болушту. Баарыңыздарды куттуктаймын. Ким үй ала элек боло турган болсом, үйлүү болуңуздар Кудайым буйрса жакын арада. Мени менен бирге болсоңуздар, Кудайым буйрса кутта иштей турган болсом, баарыңыздарды үйлүү кылганга аракет кыламын. Вот ушинтип үй алгандан кийин береке келе баштады. Көптөгөн жашоолорум оңолуп баштады. Куткарууш компаниясына жумушка киргенден кийин эле көптөгөн мүмкүнчүлүктөр келип баштады. Ошо айтарым, үй көбүнчө клиенттерге түшүнүксүз да. Бул договорду алгандан кийин жок эле үйгө төлөй беремби, эмне кылам, кандай болот депчи. Бирок төлөй беришиңиз керек да. Жарым жыл, 1 жылдан кийин уже видео отчетторду көргөндө, үйлөр көтөрүлүп баштаганда сизге уже түшүнүктүү боло баштайт да, үйүм көтөрүлүп атат депчи. Убакыт учкан куштай дейт. 2023-жылы мен үчүн деле түшүнүксүз болчу. Мен үйүмдү качан алам деп. Мына карап көрсөңүз, кантип убакыт өткөнүн билбейм. Кудайым буйрса окон жылы уже бүтүп калды. Кийинки жылы тапшырылат. Кийинки жылы уже үйдүн ключун алабыз, иншалла. Андан кийин сырткары дагы 1-2 үй алдым. Аракеттен берекет дейт. Ошондуктан аракет кыла бериңиздер, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү карап. Конечно, бул үй алганда деле жөн эле мынтип өзүнөн өзү төлөнүп калат деп да ойлосоңуз болот. Просто аракет кылыш керек да. Билинбестен жылдар, күндөр өтүп, ушунча мен уже төлөп коюп турмун дейсиз. Бирок тоже очень важный тоже момент бар. Бул үйдү алгандан кийин деле уже ответственность алыш керек, иштеш керек. Кээ биркилерге башкача сезилет. Мен тапкан акчамды деле мындай ушуга эле төлөп коюп атам го, өзүмө акча калбай калат го, мен эмне төлөп атам деген да ойлор келет. Ошондо личный кабинетке кирип, канча акчаңыз калды, үйүңүз жакындап атат, түшүнүк болуш керек да, сиз өзүңүздүн үйүңүзгө төлөп атканыңыздычы. Ошо баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, дагы сүйлөшөбүз. Суроолор болсо кайрыла бериңиздер.